Ош шаарында Баткендеги чек ара чырында жабыркаган мекендештерге гуманитардык жардам көрсөтүү пункттары ишке түштү. Ага миңдеген жарандар кайрылып, мүмкүнчүлүгүнө жараша салымдарын кошуп жатышат. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде атайын боз үй тигилип, Ош шаарында Султан Ибраимов атындагы драма театрдын алдында атайын элдик жардам топтолуп, Баткендеги боордошторго алгачкы жардам жөнөтүлдү. Ушул убакытка чейин 100 миңден ашык акча топтолгон. Мында тамак аш, кийим-кечилер жөнөтүлдү. Эгер сиздер дагы жардам колун сунууну кааласаңыздар, бул жерде атайын нөмөт менен 5-6 адам турат. Ар кандай акчалай дагы, ошондой эле кийим-кечи, тамак ашыңыздар дагы алып келип, жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Жогоруда айттык 700 адам болду депчи. Өздөрү келип, бул жерге келип, жазып, колуна 20 сомдон баштап 1000 сом, 2000 сомго чейин берип кетип атышат. Биринчи биз бир спринтер кетип атат, жолго чыгып атат. Бул жерде биринчи кезекте тамак аш кетип атат. Аны эртең дагы жумшайбыз, ал жерде көрөбүз. Кандай муктаждыктар бар, ошого карап кетиребиз. Демилгелүү топ, уюштуруучу топ, бул ошол жерде жүргөн жигиттер. Бул жерде бул баарыбызга тандык, жеке бир уюмга, жеке башка нерсеге тандык эмес. Бул ошо мамлекеттик органдарга, биринчи кезекте ошол жерде жабыр тарткан адамдарга мындай колдоо көрсөтүү максатында. Айылдардын эвакуациядан уланып келген, айылдардан келген биздин Баткендеги тургундарыбыз бул көбүнчө жаш балдар, кыз келиндер, аял энелер. Билесиздер, аз жаш балдар бул памперске муктаж. Эң бир керектүү нерселер бул памперс, тамак аш, жеңил тамак аш. Ошолордон да жардам берсеңиздер, биз ошолорду жеткирсек, Кудай буйрса бул күндөрдө өтөт. Бардыгыбыз ушу сабырдуулукка чакыралы. Мына ыйык Рамазан айында бардыгыбыз мына ооз ашарда, башка учурларда дуа кылалы бири-бирибизге. Колунда 1 сом акчабыз жок болсо деле, бирок жүрөгүбүздө иманыбыз, жүрөгүбүздө аракетибиз бар. Ошо жеңип биринчи спринтер Кудай буйрса биз жөнөтүп атабыз. Эми аз болсо да көп катарына Баткен эли кабыл алып алсын. Ошондой эле Ош шаарынын Борбордук аянтында да бир боз үй тигилип, каражат жыйналып жатат. Мында кайрымдуулук фонддор жана жергиликтүү эл тарабынан жардам кабыл алынууда. Мен ушул жерге келген бардык жаштарга ыраазычылык билдиргим келет да. Себеби алар жардамын аяган жок. Бүт фонддор келип атат. Анан биздин негизги максат Баткенге биз мөөнөтсүз жарыяладык. Баткен Кыргызстандын жүрөгү аталышындагы кыймыл түзүп, ошону мен өзүм жетектеп баратам. Биздин негизги максат качан Баткенде туруктуулук болгонго чейин биз мына ушул жардамдарды жеткиребиз да. Бүгүн Баткенде кыйынчылык болуп атабы, Баткенге жардам беришибиз керек. Эртеге Таласта кыйынчылык болуп атат, Таласка жардам беришибиз керек. Биздин бир гана ниетибиз ушул кыйналып жаткан биздин мекендештерибизге жардам колубузду сунушубуз керек. Албетте биз каалайт элек дипломатиялык деңгээлде чечилип калышын, урушсуз, согушсуз чечилип калышын каалайт элек. Бүгүн 30 апрель Ош мэриясы тарабынан Баткенге 2 миллион сомдук азык-түлүк жөнөтүлдү. Баткен элине колдоо көрсөтүү максатында атайын эсеп ачылып, комиссиялык топ түзүлгөн. Кала мэри Талайбек Сарыбашев жардам берүү улантыларын айтып, жаштарды ынтымакка чакырды. Ошол жаш балдар үчүн азык-түлүктөр, продукт питания бардык керектүү нерселерди жөнөтүп атабыз да. Бундай жардам токтобойт. Азыр түшкө чейин 4 машина чыгат, 2 миллион сомго жакын азык-түлүк. Түштөн кийин дагы даярдап атабыз, түштөн кийин дагы жөнөтөбүз. Эми бул менен эле биздин жардам токтоп калбайт, дагы ушул уланта беребиз. Ош облустук администрациясы тарабынан дагы Баткендеги туугандарыбызга мына ушундай гуманитар жардамдарды жөнөтүү алдында турушат. Бул жерде биринчи кезекте Алай районунан жардамдар келди. Мындан сырткары Ош облусунун бардык райондорунан жардамдар келүүдө. Мисалы үчүн 14 тонна картошка келип, андан башка мына Каракулжа, Өзгөн, мына Кара Суу райондорунан азыр бүт азык-түлүктөр келип топтолуп атат. Жалпы көлөмү 60 тоннага жетип калды. Бул биринчи биз тараптан жөнөтүп аткан биринчи рейс. Азыр булар жөнөп чыгып кетип атышат. Кечкурун дагы чогулат, топтолот. Ошол азык-түлүктөрдүн баардыгын биз Баткенге жеткиребиз. Мындан сырткары Ош шаарынын активдүү тургундары облустук ооруканага өз ыктыяры менен кан тапшырууга келип жатышат. Катарында Гүлай Кулмурзаева да бар. Ал жолдошу менен Баткенде жабыр тарткандарга жардам берүү максатында кан тапшырууга келген. Көпүрүкчө көл болот дейт, акчалай жардам бере албасак дагы ошо кан берип кеткиле. Жарандар буга чейин Ош облустук кан борборуна кечки саат 4кө чейин гана кан тапшыра алышчу. Азыркы кырдаалды эске алуу менен мекеменин жетекчилиги күнү-түнү иштеп, кан тапшыруучуларга эшигин ачты. Андан кийин бизде буга чейин сура кан Баткенге жөнөтө элекпиз. Бирок Ош областында бардык группадан кандын запастары бар. Эртең менен Баткен областынын областтык кан даярдоо
бөлүмүнүн башчысы менен мен сүйлөштүм телефондо. Азыр керек десем, азырынча кереги жок. Алар дагы кан даярдоону күчөтүп жатыптыр. Керек болсо бизге айта турган болду, биз жөнөтө турган болдук. Учурда Баткендеги жабыркагандарга жардам өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында жүрүүдө. Чет өлкөдөгү жарандарда эл сом аркылуу акчалай салым кошууда. Асель Сыдыкова, Жусупбек Кошмат уулу, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.